Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтмөкчүбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 38-ci хадис, ал төмөндөгүчө болмокчу. Бұл хадисте қысқаша айта тұрған болсақ, бізге ихластылық туралы сабақ береді. Бізде ихластылыққа үндейді. Жана ихластылықтың тескерісі бұл рия, ел көрсін, ел мақтасын, ел мені сөз қылбасын деген нәрселерден біздің алыстауға шақыра тұрған хадис. Ад-Даххак ибн Қайс ал-Фахри радиаллаху анху қала. Даххак ибн Қайс ал-Фахри, Аллахынан разы болсын, сахаби киши айтат. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат. Инна Аллаха азза ва жалла яқул. Аллах Таала айтат. Демек, бұл хадиси қудуси. Хадиси қудуси дегеніміз, бұл мааниси дагы, сөзі дагы Аллах Таала тараптан пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға ешқандай периштелер ортомчу болбостон түздөн түз вахий кылган сөзү болуп эсептелинет. Аллах Таала айтат: "Ана хайру шарикен, фаман ашрака маия шарикен, фахуа ли шарикин." Мен ешқандай шериктерге муктаж эмесмин. Кимдегим бир ибадат жасап, башка бирөөнү мага шерик кошо турган болсо, мен анын жасаган ибадатын мына ошол шерикке таштап коем дейт. Мындайча айтканда, ким бир ибадат аткарып туруп, дагы башка бирөөнү шерик кыла турган болсо, ошол жасаган аткарган ибадатын мен ошол шерикке таштап коем. Жана өзүм дагы ошол кимди шерик кылган болсо, ошого таштап коем. Анын жасаган ибадатын кабыл кылбаймын дейт. Анткени мен шериктерден тазамын. Жалгыз мен үчүн аткарылган амал гана кабыл кылам дейт. Я юханнасу ахласу а'малакум лиллахи. Эй адамдар, амалыңарды Аллах Таала үчүн аткаргыла. Аллахтын өзүнө гана ихластуулук менен арнагыла. فإن الله عز وجل لا يقبل إلا ما أخلص له. Анткени Аллах Таала бир гана ихластуу жасалган амалды гана кабыл кылат. ولا تقول هذا لله وللرحمة. Амал жасагандан кийин бул Аллах Таала үчүн, жана бунусу туугандарым үчүн деп айтпагыла. فإن للرحم فليس لله عز وجل منها شيء. Албетте, ошентип шерик кошо турган болсоңор, ошол жасаган амалыңар силер туугандарыңар үчүн гана болот. Аллах Таалага эч нерсе жетип барбайт. ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم ليس لله منها شيئا. Жана бул Аллах Таала үчүн, жана бунусу силер үчүн деп дагы айтпагыла дейт. Анткени ошентип айта турган болсоңор, ошол ким үчүн жасаган болсоңор, мына ошол үчүн гана болот. Аллах Таала үчүн эч нерсе көтөрүлүп, Аллах Таалага эч нерсе көтөрүлүп барбайт дейт. Бул хадисте Имам Байхақи өзүнүн Шуабул Иман деген китебинде чыгарган хадис. Алымдарыбыз бул хадиске сахих хадис деп наам беришкен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадис боюнча дагы кыскача келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизде ихластуулукка үндүү болот. Эгер амал жасай турган болсоңор, ибадат кыла турган болсоңор, мейли ал акыреттик иш болсун, же дүйнөлүк иштер болсун, буну Аллах Таала үчүн аткаргыла болот. Анткени Аллах Таала шериги жок, жалгыз болгон зат, ахад болгон зат. Аллах Таала бир гана өзү үчүн гана жасаган амалды кабыл кылат дейт. Кимде ким амал жасап туруп, ибадат кылып туруп, ошого дагы башка бирөөлөр шерик кылып кое турган болсо, мындайча айтканда, эл көрсүн үчүн кошуп кое турган болсо, же эл мактасын деп кошуп кое турган болсо, же адамдардын бир жаман сөзүнөн кутулайын деп, ошо адамдардын бир аны бир жемелөөсүнөн, аны бир жаман сөз атуусунан коркуп аткара турган болсо, Аллах Таала мындай амалдарды кабыл кылбайт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ихластуулукка чоң маани беришибиз керек. Албетте, бул ихластуулуктун орду динибизде аябай бийик. Аллах Таала бул ихластуулукка өтө чоң маани берген. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бул ихластуулукка өтө терең маани берген. Жана бизден мурунку сахабалар,
жана табииндер жана башка аалымдарыбыз баары ушул ихластуулукка аябай чоң маани беришкен. Аллах Таала Куран китебинде өз пайгамбарына жана өзүнүн башка дагы пайгамбарларына жана иман келтирген момундардын баарын ушул ихластуулукка буйруган. Жана ихластуулуктун фазилеттерин баяндап берген. Жана ихластуулуктун жоктугунун зыяндарын баяндап берген. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде бизди көптөгөн хадистеринде бизди ихластуулукка буйруган. Жана мунун тескерисинчеси рия, эл көрсүн деп бизди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Жана ошондой дагы аалымдарыбыз буга өтө чоң ихластуулукка маани берген. Мындайча айтканда бул ихластуулуктун диндеги орду денедеги баштын орду сыяктуу. Эгерде денеде баш болбой турган болсо, бул денеде жан жок, өлүк деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эле кайсы бир амалда ихластуулук болбой турган болсо, ушул амал Аллах үчүн деген нерсе болбой турган болсо, ушул амалды Аллах үчүн аткардым деп жүрөктөн ушундай бир калыс Аллах үчүн деген бир ниет болбой турган болсо, анда бул амалдын жасагандан эч кандай пайда жок. Бул амал канчалык сооптуу, канчалык чоң амал болбосун, канчалык көп каражат короткон болсун, бул амалдан эч кандай бир пайда чыкпайт. Ошон үчүн ихластуулукка биз чоң пайда беришибиз керек. Аллах Таала Куран Каримде ихлас тууралуу дейт. Бул эгерде кайсы бир амалда ихластуулук жок боло турган болсо, бул амалдардын баарын күйгүзүп жиберери тууралуу айткан. Албетте бул рия дагы бөлүнөт. Рия бул кичинекей ширик болот. Кээде бул рия чоң ширик болуп калат. Кандай дегенде рия бул мунафыктардыкы. Кандай дегенде алар сыртынан шахадат келмесин айтып намаз окушат, ибадат кылышат, бирок жүрөгүнөн аларда Аллах Таала болгон ишенич, Аллах Таала үчүн деген оозунан чыккан келмеде ихластуулук болбогон себептүү Аллах Таала Куран Каримде фидаркел асфал деп койгон. Булар кыямат күнү тозоктун эң астында болот деп мунафык деп атаган. Ал эми экинчиси эл көрсүн, бул кичинекей ширик. Кичинекей ширик дегенибиз бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Эң чоң күнөө кичинекей ширик, кабайир зунуб. Чоң күнөөлөрдүн дагы чоңусу ушул кичинекей ширик болуп эсептелинет. Кичинекей ширик эмне дегенде бул рия. Эл көрсүн, эл уксун, элге жагайын, эл мени мактасын, эл мени урушпасын, элдин сөзүндө калбайын, же болбосо башка бирөөнүн бир колундагы нерсеге кызыгып, ошого жагып, ошонун немесине астына кирейин деп ушинтип амал кылыштыктын баары бул рия болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, бир дүйнө кызыкчылыктарына азгырылып, өзүнүн шахват нафсыларына азгырылып, ошол ибадат болсун, дүйнө иштери болсун, ушул нерсени башка бирөөлөр үчүн аткарыштык. Бул не болуп эсептелинет экен? Рия болуп эсептелинет. Бул ихластын тескериси. Демек, рия кылыштан этият болуш керек экен. Анткени жасаган амалдардын баарын күйгүзүп жиберет экен. Жана ошондой эле ихластуулуктун бул фазилеттеринен кыямат күнүндө инсандын бейишке кирүүсүнө, тозоктон арылуусуна, жана ошондой эле кабыр азабынан кутулуусуна, жана бул дүйнөдө ошол жүрөгүндө бир бактылуу болуп жашоосуна, жүрөгүнө бир тынчтык орноосуна эң чоң себепкер болот. Жана ошондой эле дагы ихластуулук бул кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына жеткирет. Кайсы бир пендеде ихластуулук боло турган болсо, айткан келимесинде, кылган ибадатында, берген садакасында, кылган жакшы иштеринде ихластуулук боло турган болсо, бул адам кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына эргишет. Ал эми мунун тескерисинчеси биз айткан эле бул рия экен. Риядан алыс болушубуз керек. Эми аалымдарыбыз бул ихластуулук эмне дегенде ушундайча түшүндүрөт. Бул мен яктуму хасанатуху кама яктуму сайyiатихи дейт. Ихластуу адам деген бул өзүнүн жакшы иштерин жашырган, бекиткен дейт. Кандай эле күнөө иштерин жашырган сыяктуу дейт. Мына ушул ихластуу адам болуп эсептелинет деп аалымдарыбыз айткан. Мындан башка дагы көптөгөн аяттар, көптөгөн хадистер келген, көптөгөн аалымдардын кылган иш аракеттери жана сөздөрү келген. Биз ушу менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз ихластуулук тууралуу. Дагы да урматтуу мусулман тууганым, дагы бир эскерткеч нерсе, бул инсандын амалынын кабыл болуусунун эки шарты бар. Биринчиси бул сөзсүз түрдө ихлас болуш керек, жасаган амалың Аллах Таала үчүн болуш керек. Дуа кыла турган болсоң Аллах Тааланын өзүнөн дуа сурашың керек. Жана ибадат кыла турган болсоң Аллах Тааланын өзүнө ибадат кылышың керек. Мына ошондо сенин ибадатың көтөрүлөт.
Дағы екінші шарты бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың сүннетіне. Мындайша айтқанда шариатқа топ келіш керек. Шариат көргізген амал болуш керек. Егер шариат көргізбеген амал болып тұрған болса, же шариатымызда бидат болған амал болып тұрған болса, ал амалда қаншалык ихластылық болсын, бірақ ал амал Аллах тағаланың астында қабыл болмайды, Аллах тағалаға көтеріліп бармайды. Тескерісінше бұл амал күнәкөр болып қалады. Сондықтан біз амал жасап жатқан кезде бірінші ихласымызға мән беріш керек. Екіншisi бұл не, біз шариатқа топ келіп атау, топ келбей атау. Шариатта бар бұл жоқ па? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үшін жасаған емес пе? Ғалымдар ушул маселенин китептерин алып келген эмеспи деп ушул нерсеге биз чоң маани каратышыбыз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: "Мен амила амалан лайса алейхи амруна фахва раддун." Ким бир амал жасай турган болсо, биздин динибизде көргөзбөгөн амал аткара турган болсо, анда ал амал раддун дейт. Кабыл болбойт, өз ээсине эле кайтарылат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз амал жасаганда сөз түрдө шариатта барбы жокпу деп дагы маани беришибиз керек. Экинчи шарт экен бул. Биринчи шарт сөз түрдө ихласка маани бериш керек. Амал жасап аткан кезде ушул амалыма бир Аллах тааланын астында сооп табайын, ушул нерсеге бир жакшылык болуп калсын, таразамда эртең мага сооп болуп келсин деп ихласка маани бериш керек. Анан экинчиси бул шариатка топ келеби, топ келбейби деп биз маани беришибиз керек. Анан жөн эле ихласлык менен жасап атам, сооп алам да деп аткара бериштик, бирок шариатта ал амал бидат боло турган болсо, биз канчалык союштарды сойбойлу, канчалык садакаларды бербейли, канчалык тойлорду кылбайлы, бирок шариатта жок боло турган болсо, бул амал дагы кабыл болбойт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан кыскача алуучу жыйынтык ихлассуулукка дагы чоң маани беришибиз зарыл экен. Анткени ушул ихлассуулук себептүү биз эртең кыямат күнүндө бейишке кире алабыз. Мына ушул ихлассуулук себептүү Аллах таалага жакындай алабыз. Мына ушул ихлассуулук себептүү биз жасаган амалдарыбызга сооп ала алабыз. Ал эми бизде ихлассуулук жок боло турган болсо, анда биз канчалык кыйналбайлы, биздин ошол кыйналганыбыз эле калат. Кылган амалыбызга кыпынчалык дагы сооп албайбыз. Тескерисинче ошол кылган амалдарыбыз бизге эртең кыямат күнүндө өтө оор күнөө болуп келип калышы коркунучу бар. Жана да, урматтуу мусулман бир тууганым, экинчи биз маани бере турган нерсе бул жасаган амалыбыз шариатка топ келиши керек экен. Шариат мына ошол нерсени бизге көргөзүп берген болуш керек. Мына ошол нерсенин адептерин, өзүнүн сүннөттөрүн, фарыздарын, өкүндөрүн бизге баяндап берген болуш керек. Ал эми биздин шариатта жок амал боло турган болсо, аны пайгамбарыбыз көргөзбөгөн болсо, ал нерсени тескерисинче кайтарган болсо, мындай амал дагы кабыл болбойт. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.